Assalamu алейкум, ардактуу кыргызстандык мекендештер. Жанадагы базар баасы YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга Алай жергесинен салам айтабыз. Биз бул чыгарылышыбызда кыргызстандык мекендештердин көпчүлүк пайызы мал менен алектенгендиктен дагы да болсо жарнамабызды мал боюнча чыгаруунун алдында турабыз. Тугандар, сиздерге, фермерлерге, мал баккандарга бир жакшы жаңылык. Абердин Ангус Герафорд породасындагы малдарга кызыккандар үчүн бүгүн сатыкка чыгып атат. Жакшылап көрүп, жакшылап карап туруңуздар. Бул кунажындардын породасы, Абердин Ангус породасындагы кунажындар. Бул Американын породасы беле бул? Так, бул кунажындардын баалары канчадан болот, канча айлык кунажындар, боозбу же кысырбы ээсинен толугураак сиздерге маалымат алып беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыңбы? Так, бул кунажындардын эми несинен баштасак экен? Бул кунажындар каяктан келген негизи? Таги түгү. Кунажындар Россиядан келген. Ростов деген шаарынан келген. Россиянын Ростов деген шаарынан келген экен, жазда келген да турабы. Булар жай менен багылды. Азыр бааларын билебиз. Эми бул общий бардыгын дүн баада айтып берелү, сиздерге жалгыздан айтып берелү азыр. Эми булардын бардыгын тегиз канчадан деп атасың эми? Бардыгын бир канчаны алат? Келишим баада беришебиз. Баасы эми булар бул жерде чоңу бар экен, кичинеси бар экен. Мынандай кызыл түстөгүлөрү дагы бар экен. Биз бул ээсинин номерин видеонун астына жазабыз азыр. Ошол номерге чалып толук маалыматты ушул номерден алсаңыздар болот. Азыр бул жерде эми бир айтыш кыйын экен да, баасынчы чоң кичинеси бар экен. Арыгы бар экен, семизи бар экен. Ар кандай экен. Мына кызыл породалар кандай болуп калат мыналар? Булар деле бир эле? Абердин Ангус бардык эле. Бул кызылдар деле Абердин Ангус дейт. Просто бул андай болуп калган. Кызылдары да бар экен да, каралары деле бар экен. Кызыл анан кара болот да Абердин Ангус. Кызыл анан кара болот дейт. Булар бардыгы кысыр. Кысыр бу бардыгы. Бардыгы кысыр. Боз болсо бирде экөөчө боз болушу мүмкүн. Бейин аркын туугасын деп букага кошпой кайтарттык. Бир кичинекей бука бар, ал куду кубады пешенеси. Эми бул бейин аркын болгондо тууганда чоңойбой калат дейт. Ошон үчүн кысыр атайын башка бактыңар да? Ошо кысыр кылып атайын башка бактырдык. Бейин аркын тууганда уймал чоңойбой калат дешет да, ошон үчүн бука кошпой башка кайтардык дейт. Арасынан бооз дагы чыгып калышы мүмкүн деп атасың, Бооз да чыгып калышы мүмкүн. Эми ол куйман экен да. Мына ушундай туугандар. Кунажындарды жакшылап караңыздар. Ушундай таза кандуу Абердин Ангус торпокторун багам деген фермерлер болсо, ушулардан алсаңыздар болот. Сиздерге бир жакшы шанс келди. Алайда Дареги Алай районуна караштуу Гүлчө айылында турат, Алай районуна караштуу Гүлчө шаарчасына келе берсеңиздер, ушул жерден табасыздар. Гүлчөгө жакын Коруул айыл өкмөттү билесиздер, билбейсиздер билбейм. Ушу Гүлчөгө келе берсеңиздер, ошол жерден табасыздар. Бул жерде азыр канча баш бар дедиң? 40 баш бар. 40 баш кунажын бар экен. Дагы көп алам дегендер болсо дагы бар дедиң, 40 баш кунажын бул жерде. Жакшылап көрүп алыңыздар. Бул жактарын токол канча процент таза Абердин Ангус экенин билбейбиз, бирок Абердин Ангус кунажындары да торпоктору. Булар эми канча айлык болушу мүмкүн? Толук билбейсиң да? 1 жаштан 1,5 жашка чейин. 1 жаштан 1,5 жашка чейинки кунажындар экен. Бирок булар бооз болсо деле Ангус уйлар ушунча эле болот да, турат.
Жылдан чоң болот. Эми чоң болот да. Аңгус, Дагы бир жайга барып кетсе анан чоң болот. аңгус торпокторун билесиздер. Эт багытында проценти көбүрөөк берет таза эткечи. Ал жагын айтпай эле коеюн, эми азыр бүт эле жакшы билип калышты го. Интернеттен карасаңыздар. Баасы келишим баада. Астыдагы номерге чалыңыздар, ээси менен сүйлөшүңүздөр. Баасын келишип алып кете бериңиздер.